Кечки салам туугандар, кыргыз журтчулугу, мекендештер, бөтөн элде жүргөн, Кыргызстанда жүргөн баардык замандаштар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Атахан Кимсанбаевди жер саткан, саткыч, Баткен тарап, Ысык көл тараптагы бүт жерлерди сатып ийген деп эле оозуңарды толтура эле сүйлөй берген кишилер силерге таң калам да. Биринчи изилдебейсиңерби, сураштырбайсыңарбы? Ар бир кишинин душманы болот, тилектеш досу болот дегендей. Эгер сага душман болчу киши болсо, сен туура иш жасап атсаң дагы кайсы бир жагын издеп, кыйшык жагыңды таап, жок нерседен жаратып, сүйлөп чыкканга жол табат да. Ошон үчүн бул мындай нерсе ар бирибизде эле ушундай кишилер жакшы көргөн ой пикирлерибизди жаман көргүсү келгендер жок эмес, бар да. Ошон үчүн бул жашоо ушундай экен. Бул нерсени биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Ушундай да. Бирок нарыдан бери болгонго аракет кылсак дейм да. Мисалы, бирдекени так билбейсиңби? Сураштырыш керек, сураганын айыбы жок. Билгенибизден билбегенибиз толтура. Бул политика жаатында көп нерсени түшүнбөй туруп, билбей туруп, бул мамлекеттик деңгээлдеги болуп аткан чыр-чатак талаштардын алкагында комментарий жазардан мурда ошону изилдениш керек да. Жер саткыч деп эле оозуңарды толтуруп айтардан бир аз этият кармап туруп, ошол жөнүндө ойлонбойсуңарбы? Жер сатып жибергидей өзүнүн менчиги болбосо, бул мамлекеттик деңгээлдеги Кыргыз өлкөсүнүн жери 1 метр жерин дагы президент, ошол өлкөнүн президенти дагы сата албайт. Бул процедуралар өтө оор, өтө татаал. Ушул нерсени эмнеге ойлонбойбуз? Туугандар, кичине ой жүгүрткүлө да. Бир аз изденгиле. Интернет булактарынан нары бери барактап көргүлө. Азыр 21-кылым. Эмнени кааласак дагы Google'дан, Яндекстен жазсак бажырайып чыгат. Ошону эринбей окуш керек. Анан кайсы бир кишилер туурабы, туура эмеспи бирдекени айтып койсо, ошолордун артынан ээрчип, ушундай турбайбы деп эле урду кетти, урдура бергенден көрө, жөндөн жөн эле бирөөнүн күнөөсүн көтөрөрдөн мурда кичине этият кармап, тизгинди кармап бар бирибиз. Кичине акыл калчаап, ойлонуп, өзүбүздөн кыйыныраак билгендерден сурап билип анан ооз ачсак деген сөздү айткым келет да. Бир аз ойлонгулачы туугандар.